мен кечирип коюңуздар, мына Жалалидин Нурбаев ажыке отурат, мен бул киши менен аласам дагы жок, бересем дагы жок туугандар. Мына бардыгыңыздар угулаңыздар. Мен бул киши менен душман дагы эмесмин, дос дагы эмесмин. Мына Аллахи, мына сиздерге айтып атабыз. Кыргызстан элде турат. Валлахи, мамлекеттин бир сомун жебедим. Жедирбедим. Бул кишини жогорку кеңештин депутаты катары мурдагы биздин Нарбас районундагы ошол Алиянов айыл өкмөтүнүн башчысы катары тааныйм. Мен бул кишинин жеке инсандык жагына бир нерседе акарат айтууга акым жок. Мен ал нерсени айткан жокмун. Мен айтып атам. Мыйзам талаасына кайтып келет. Кыргызстанда 30 жылдан бери төбөдөгү тепселенип келген элдин укугун биз кайтаралы деп атабыз. Мыйзам талаасына алып келели. Мына ар кайсы жерде ар кандай сөз болуп атат. 1 гектардан 50 миңден 70 миң долларга чейин пайда болуп атат. Аны мен аламбы, силер аласыңар. Ар ким өз алат. Ана биз ушуну ойлоп атты. Биз кайсыдагы эмес маалыматты берип алыптыр. Аны эч ким саткан жок. Ал жерди айыл өкмөт арендага берди. Ошол алынган жерлердин, арендага алынган жерлердин бирөөсүнө дагы акча төлөнгөн эмес, ижара акчасы. Биз эмне айтып атабыз? Эгерде бүгүн 150 миң сомдон, 130 миң сомдон акчаны төлөй албай аткан инвестор эртең бизге 10 миллионду төлөйт. Кимге төлөйт? Кимге төлөйт? Маселе мына ушул жерде турат. Сиздер мына кулак салыңыздар. Мен сиздер сураттан нерсени жооп берип атам. Бир айыл өкмөтү бар бекен, сураңыздарчы. Мына 4 айыл өкмөттөр ушул жерде турат. Төртөөнүн бирөөсү көргөн бекен ушул инвестор. Договорду Шамсулла Хабибулла контролду деп туруп, ошол кол менен договорду алып кетти. Бир дагы жолу көргөн эмес. Бул экинчи маселе. 2000 доллардан акча берип жер берем деп, бир эстафета болуп өткөрүп бербей ушул жерде отурат. Ош областын ыйгарымдуулуктун өкүлү орун басарына көзөмөлдө дегениңиз да туура эмес. Жана ошондой эле Кыргызстан президенти Ош областын ыйгарымдуулуктун өкүлүнүн орун басарына азыркы сын пикирлерди айтпастан элге doğrak eldi uğup, eldin görgön çeçip kettiğimizde sorana. Üçüncü mesele milyondan aytıldı. Kırgızda жақсы söz var. Erteki çocuktan bugün görüp değil. Biz bugün yaşasın. Biz milyondan aytıldı. Ben takımla aytıp vereyim. Oşol alıngan yerlerdi, ayında alıngan yerlerdi. Bürüsüne dağı akça төлөнгөн эмес ижара акчасы. Biz ne aytıp atабыз? Эгерде бүгүн 150 миң сомдон 130 миң сомдон акчаны төлөй албай аткан инвестор эртең бизге 10 миллионду төлөйт. Кимге төлөйт? Кимге төлөйт? Координатор. Ошолор урматтуу депутаттар жана жогорку кеңештен түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрү. Чын айтканда аябай чоң көйгөйлүү маселе менен келдиңиздер, элди убайындап келдиңиздер. Аны элди дагы бир сунуштарын, элдин бир көйгөйүн да уксаңыздар. Меники суроом, айыл чарба багыты боюнча. Айыл чарба багыты боюнча өкүлү дыйкандардын укугу боюнча кандай чаралар болот? Дыйкандардын укугу буга чейин корголуп келди, суроо талаптар болду, ушул боюнча. 1-3 айдан бeri Tepe Korgon aylık ötü boyunca Tepe Korgon aylık ötü maksat mızaga barıp uşu bizge düşkön kayrılуу dıykanlardın arzu mumu boyunca biz bardık. Al жерде Tepe Korgon'un aylık ötünün Ahmetov Muhyiddin деген депутат бар екен. Tepe Korgon'du monopoliya kılıp mençikке aylандырып атты. Бұл Muhyiddin Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда өткөн аябай чоң эбегеси гиганттуу турба бар. Суу өтөт. Кыргызстанга Өзбекстандан суу өтөт экен. Турбаны алып печке кылып сатып, өзүнүн базарына түшүрүп алган. Биринчиден. Экинчиден 2024-жылга чейинки дыйкан түзгөн келишимди бул арпа эткен дыйканды адыл ажаттууну коркутуп өз каалоо менен өткөрүп бердим деп жаздыртып бизге кайрылар бар. Мен жөнүндө бозулуп жаткан жерим жок. Ал жерди кыртышын бузуп шагылап сатып атат. Мен көрүп келдим, видеода тартып келдим. Бул дыйкан укугун тебелегенде жана жерди кыртышын бузуп экологияга зыян келтирген. Өмүрбек мырза. Сиз угуп калыңыз ушуну.
Эми менде биз дагы bunday көйгөйлөр толтура. Бүгүнүн үстүндөн арызланган, даттангандан жогорку элди көзөмөлгө кайрылгандар көп. Биз сурай беребиз, эмне үчүн прокуратурага, ГКМБга милицияга кайрылбайсың дедик. 2 жылдан бeri бүгүнүн үстүнө кайрыла берип, телевиз тетишип, акча менен басып коюп атат деди. Элдин көйгөйүн көтөрүп чыккан Шерзат аттуу жигитти кылмышка түртүп, шектүү кылып, телефон урдаган баланы качырып, Шерзат аттуу айылдык кеңештин депутатын азыр жоопкерчиликке тартылат, бул жакта иш козгоп. Элдин көйгөйүн көтөргөн үчүн. Илгери эстирим алдында Адыл деген аттуу болгон, аябай пахта менен иштеген, аябай мындай мафияз болгон. Бул Ахметов Мухидин деген кудушунда болуп калыптыр. Экинчи дагы бирөө, рай администрацияда отурат. Жаныкулов Хамракул деген, мурда айла көтө болуп иштеген. Буга элдин арасында дагы көп, кайрылуулар дагы бар. 2000 доллардан акча берип жер берем деп, биринен бир эстафета болуп өткөрүп бербей ушул жерде отурат. Бул эми сөзсүз түрдө бул рай акимебиз чынын атында билбейт. Кандай адам экенин, эми бул эл деген баалайт экен. Менин ушуга жооп берип койсоңуз, анан кийин Өмүрбек мырза, сиз жогорку кеңеште экинчи сөз отурасыз мен билишимче. Үчүнчү, ооба. Жогорку кеңешке сын пикир менен барган депутаттар болгон жаңы шайланып. Бумага жок, ашкана жок деген. Эми ар бир райондо микрофон көйгөй. Ар бир райондо микрофон көйгөй. Сиздер ошо жогорку кеңештен республика бюджеттен акча бөлдүрүп бериңиздер. Райондун социалдык абалын көтөрүү тууралуу. Райондо мен дагы билем, маданият министринин болгон мүмкүнчүлүгү ушул. Бул көйгөй маселени чечип берип, андан кийин шарт түзүп бериле деп, Ош областын ыйгарымдуулуктуу өкүлү орун басарына көзөмөлдө дегениңиз да туура эмес. Андан кийин мен сизди таап айтып келмин, Жалалдын жанындагы депутат. Азыр сунуш айттыңыз, Сетек Дөлөтбековичке эскертүү берүүсүн протоколго киргизеңиз. Бунуңуз да мыйзамсыз. Сетек Дөлөтбекович Кыргызстан боюнча Жалал ажы билет, айлык өтүү боюнча. Мен ошондой деп койчумун, коомдук ишкер, мен 15 жылдан бери коомдук ишмедим. Элдин сөзүн президентке, Камчы Кылдыжаевичке, Генпрокурорго, жогорку кеңешке калыс жана туура чечилген адаммын. Калыс чечип элдин укугу, дыйкандардын укугу тебеленбеш керек. Сетек Дөлөтбекович Кыргызстандагы эң алдыңкы районго апарып койду Аравандын элинин ынтымагынын негизинде, сабырдуулугунун негизинде, иштедүүлүгүнүн негизинде Араван элинин канчалык оор болсо дагы жылына 2-3 жолу түшүм алган эмгекчилигине таазим этиш керек. Сиздер бир тараптуу болбостон рай администрациянын акимге, рай администрация башчысы Сетек Дөлөтбековичке жана ошондой эле Кыргызстан президенти Ош областынын ыйгарым өкүлүнүн орун басарына азыркы сын пикирлерди айтпастан элге көбүрөөк элди угуп, элдин көйгөйүн чечип кетүүңүздү суранам. Андан кийин Ахметов бүгүн тууралуу биз жакында прокуратурага өткөрөбүз. Ушуну колдоп бериңиздер. Элди кыйнап жиберген Кепе Коргондон Ахметов аттуу жабыркагандар барбы залда? Барбы? Арызыбыздын бир копиясын сиздерге беребиз, бир копиясын Курманкыз Улушевге беребиз, бир копиясын президентке жазып, андан кийин Камчы Кылдыжаевичке беребиз. Буга чейин жогорку элдик көзөмөл Баткен областы боюнча иштеп, кээ айлык өттөрдүн, кээ прокурорлордун кылмыш ишин жаап койгондугу үчүн биз өзү башыбызды сайып, кылмышты аштырып, 2 прокурорду алганга да себепкер болгонбуз. Мына жакында жогорку элдик көзөмөл Кадамжай районундагы 19 жашар баланы үйүнө чыгарып өлтүрүп, сугарып тийгенде ишти жаап таштаган биз барган кылмыш ишин аштырып келдик. Ушундай көйгөйлөрдү чечиңиздер. Айлык көтөрүү боюнча ротация тууралуу дагы бир мындай толук баан берсеңиздер болот. Сунушта айтыңыздар ошондой өкмөткө, биз гана сиздер жакындасыздар. Кээ айлык көтөрүп, кылмыштык жерди сатып, башка айылга бүткөнгө барып, өкмөт бул иштеп атат. Бул тууралуу биз да иштеп атабыз. Сиздерге маалыматты беребиз. Жардам бериңиздер элдерге. Рахмат. Рахмат. Бул маселени, бул жайык жери, же болсо Айландар айыл өкмөтүнүн ал жер ФПС жер болчу. 253 гектар. Сиздер айтып аткан 300 гектар боюнча, дагы чөп боюнча токтолуп кетип атсак, бул
21-жылы январ айында кайрылган. Ал Кыргызстан гражданины. Ал киши айткан, ушундай инвестиция кылып, 1 гектарына 5 адам иштейт. Мен аны ар бир чогулуштарда сиздерге да жеткиргем. Мамытта болгон чогулушта да айткам, Аланарда болгондо да айткам. Эгер ошол маселе чечилип калса, 4 жылдан кийин 1 гектарына 5 адам иш менен камсыз болот. 5 адам bir ayına $1000 айлык алат. Эми Аланардын территориясындагы, Мамыт айлыктын территориясындагы жарандар иммиграция маселесин токтотуу максатында кылынган. Айлык өкмөткө кошумча доход. Мына Мамыт айлык өкмөтү биз Аланардын башка бардыгы дотацияда. Дотациядан чыгаруу максатында мен ал кезде айлык өкмөт башчылар. Анан ошол убакта кошумча салык түшүү максатында, кошумча акча түшүү максатында айлык өкмөтүбүздө ал жерде туура айттыңыз. Мисалы, ал жерден акча төлөнгөн эмес 30 жыл. Аздан төлөнүп жүргөн туура 11.000, 12.000, 47.000 чейин. Анан биз айттык, ошол жерге суу чыгарат. Жана казгандын себеби ал жерге шланга көп 250-300 метрден ал жерден суу алып келет. Ал жерге экилген дары чөптөн башка бадам, писташка экилет. Анан ал жердин жанындагы жерлер дагы өздөштүрүлөт. Аны сиздер өздөштүрүп алыңыздар. Ал инвестордун пайдасы бизге ошол жерге суу чыгарып берип атат. Ал жерде түшүмдүүлүгү, мына азыр өзүңүздөр айткандай өтө аз. Эксертнерден 200 кг, 300 кг будайды салыштырдык. Эми Кудай буйруса, ал жерде 5 адам гектарына иштесе 1,5 адам иш менен камсыз болот. Ал адамдар $1000 айлык алса 7 ай иштейт, 1 миллион 10 миллион 500 миң акча түшөт. Андан подоход налогунан айлык өкмөткө 1 миллион 50 миң сом түшөт. Ал деген сөз Аланар айлык өкмөтү 1 жылда бирде мектеп курса болот деген. Өзүнүн эсебинен. Эми башка айлык өкмөттөр да дотациядан чыгам десе, бул мына мисалы үчүн башка айлык өкмөттөр дагы договор кылган, бирок эгиле эле 300 гектардан башка бирөө да экен жок. Юсуп айлык өкмөтүнүн өз жарандары бака өзүнчө эгип турат. Мисалы мен ошол Нурабад айлык өкмөтүн салыштырып кетейин силерге, 200 гектар жерине 5 кишиден иштесе 1000 адам иш менен камсыз болот. Ал адам 7 ай иштесе 7 миллион доллар түшөт. Анан 10% подоход түшсө, 10% подоход. 10% подоход түшсө, Нурабад айлык өкмөтүндө 1 жылда 56 миллион кошумча акча түшөт. Мына дотациядан чыгарып жол. Мына сиздер Россияга барбайсыңар. Мына ушул жерде иш менен камсыз болосуздар. Biz тура малды багышыбыз керек, чөптөн кыйнап аткандарбыз. А бирок бир үй бөлөгө кошумча 5 киши иштесе $35.000 пайда келип атат. Малды чөбүнү чүйдөн алсак болот, башка жерден алсак болот, жемине чейин алып берет. Биз максатыбыз Кыргызстанды ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү, ушундай бекер жаткан, эгилбей аткан жерлерди өздөштүрүү планында кылынган. Кудай буйруса бул мына башка кошуна мамлекеттерде да болгон. Keçe 27 aprel günü Özbekistan Respublikası именно şu kavrak dağcı çöp boyunca toktap çıkardı. Ukaz çıkardı. Jeti oblasında şunu kolga aldı. Bu жерде mamleketten bir so'm akça ketmedi. Mamleketke investor alып келип атат. Бул инвестор эртең сиздердин бала чагаңар, менин коштан сиздин мына мен сиздерге бир нерсени айтып кетейин. Араван району 81-82 жылдары тамеки келгенде 2 жыл 3 жылда өзгөргөнбүз. Үйлөрүбүздү оңдой баштаганбыз. Машиналарды ала баштаганбыз. Себеби ошол маалда тамекинин пайдасы октадан көрө жакшы болчу. Мына бул азыркы дары чөп, бул бир гана зыян жок эч кандай. Мына бизде өзү өсүп аткан эле чөп. Кыргызстанда 3, 4, 5 түйүнө чейин өсөт. Бунун культурный жагына келет. Культурасы ушундай эртең рак ооруларына, өпкө ооруларына, туберкулез ооруларына, көптөгөн ооруларга дары болот. Мамыт айлык өкмөтүнүн территориясында Кудай буйруса анын заводун куруп атабыз. Курулат. Завод курулгандан кийин Кыргызстан боюнча эгилген 100 миң гектарга чейин эгилген жерлерден ошол заводду алып келип, сиздердин балдарыңар иштейт, кыздарыңар иштейт. Айлыгын Мамыт айлык өкмөтүнөн түшкөн налогун өзү республикада алдыңкы айлык өкмөттөргө болот. Эмнеге биз 4 малды, 2 малды деп себебин кылып, биз элдин келечегине, элдин максатыны биз жеңетебиз керек. Жок, аларым мына ошондо биздин таза суубуз да чечилет, жолубуз да чечилет. Иш менен камсыз болбой аткан балдарыбыз Россияда мына азыр келип атат. Груз 200 келип атат, ооруп келип атат, башка болуп атат. Алардын тагдыры ким? Мына айлык өкмөт болуп турган маалында мага күндө аялдар, энелер, башкалар чектеп келет.
Балам Россияда деп, баласыны ата енесine, чоң енесine балдарын тарбия таштап кетіп, Россияға кеткен 3-4 жылдан бері келбейді. Алардың тағдырын кім ойлайды? Аларды тағдыры біздің балдардың келешегі, балдардың тарбиясы қандай болып отыр? Алар оқып атабы, мектептерге сабаққа барып атабы? Мен ошолар жөнінде ойлап жүрмін. Айлы өкмөт кезінде ненем ал уақытта өзімнің айлы өкмөтімнің социалдық экономикалық ауасын жақсарту мақсатында жолдарды, остановка, түнгі чырақ эмне болса да кылуу мақсатында иштедим. Эми азыр мен мамлекеттин Кыргызстанга эмне пайдабыз дейт? Биз азыр мына сиздер кыткан жерлер Кудай кааласа эгилип калса Кыргызстанда биз кендерди, башка нерселерди жаап коюп туруп, ушу менен мамлекеттин каржысын кутулабыз. Кредит албай, башка мамлекеттерге көз каранды болбойбуз. Себеби мен сиздерге бир гана нерсесин айтып берем. Пайдасын да айтып берем. 1 гектардан 50 миңден 70 миң долларга чейин пайда болот. Аны мен аламбы, силер аласыңар. Ар ким өз алат. Ана биз ушуну ойлоп атты. Биз кайсыдагы туура эмес маалыматты билип алып туруп, аны эч ким саткан жок. Ал жерди айыл өкмөт арендага берди. Тура соцпакет боюнча сөз болуп кетти. Соцпакет иш башталып кеткенден болот. Мына семен завод менен биз соцпакет түзгөнбүз. Семен завод иши жүрүшүп, анан соцпакетин төлөбөт. Анын налогдорун убагында төлөбөсө, айыл өкмөттөр колдук неме кылгыла, силер кат бергилер. Эми анын үчүн инвесторду бир адам тартып койгон үчүн күнөө болобу? Жок, Кудай кааласа, биздин максатыбыз канча кайсы жерде эмне неме кылган болсо, мен таза иштедим. Мамлекеттин бир сомун жегеним жок. Мына Аллахи, мына сиздерге айтып атам. Кыргызстан элде турат. Валлахи, мамлекеттин бир сомун жебедим. Жедирбедим. Мен ошон үчүн сиздердин алдыңыздарда дагы эң негизи Алланын алдында жүзүмдү жарып, мен ораза күнүндө эч кимге жооп берген жокмун. Себеби менин көңүлүмдө биринчи Алла турат. Тура биздин жетекчилер облустан, райондон түшүнбөстөн айтышы мүмкүн. Ал мени түшүнбөгөн айтышы мүмкүн. А бирок мен ошол жердеги маселенин бардыгы мен азыр куласа туруңуздар. Сиздер тура мен өзүмдө Мамут айыл өкмөтү, Айланар айыл өкмөтү бир айыл өкмөт болгон. Эртең бир болобуз. Биз азыр облустарды, райондорду, айыл өкмөттөрдү бириктирип, ошол реформа болот. Ошондо дагы мисалы эмне үчүн айыл өкмөт Айланарда бюджеттен чыккан 100 миллион акчасы болуш керек дагы, Мамут айыл өкмөтү дотацияда 11-12 миллион менен төлөш керек. Мына өзүңүздөр мен кандидат болуп жүргөндө ушул суроону кайра айттыңар. Анан жолду ким оңдойт? Мамлекетте бюджет акча жок болсо, мамлекетте анан кайтып больница салабыз. Мына эгер ушул анча-мынча нерсени жана суу боюнча, башка боюнча айтып атасыңар, аны айыл өкмөттүн балансына өткөн. Айыл өкмөт өзү караш керек. Бизге келген инвестор куруп бердиби? Аны айыл өкмөт балансына өткөрүп берди. Бир гана нерсе больница мына. Больницада төрөт үйү, аялдарыбыз азыр ошко барбай калдыгы. Эмне себептен курулду ошо төрөт үйү? Мага эртең менен да айыл өкмөт башчы болуп отурсам, кирип келди. Мен кызым төрөй турган мал болгондо ошко жетпей чарчап калды да. Ошон үчүн дагы рахмат. Сиздер мына кулак салыңыздар. Мен сиздер сураттан нерсени жооп берип атам. Биякта мына көңүлүнөн келген карындашым турат. Башка жерден келиптиңер, колдоп келдиңер. Рахмат. Биздин бүгүнкү максатыбыз бул темада келген жокпуз. Мен сиздерге айттым. Бул теманы эч ким көтөргөн да жок. Сиздер өзүңүздөр суроо бердиңиздер, ал мен сизге жооп бердим. Эң урматтуу туугандар, ким кандай ойлосо ойлой берсин. Бирок мына убакыт келет. Убакыт тараза. Убакыт бир күн келет, бардыгыңыздар анан түшүнөсүздөр. Мына азыр Айыл чарба министрлигинин орун басарынан сураңыздар, канча жер колдонулбай жатат деп. Былтыркы жылы 47 миң гектар жер бойдон жатат. Assalamu alaikum, урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, урматтуу районунун тургундары, ордолуу берекелүү ушу касиеттүү Ош чергесине урматтуу депутаттар, куш келипсиздер. Мен биринчи ушул берилген суроолор боюнча четинен жооп берейин. Чыңгыз мырза, мен чын атыңызды билбейт экенмин, аты жөнүңүздү. Чыңгыз мырза деп кайрылам, кечирип коюңуз эгерде туура эмес болсо. Министрдин орун басарын чакыруу бул биздин милдет эмес. Кыргыз Республикасынын министринин орун басарын чакыруу, себеби бул жыйындын демилгечиси сиздерсиздер.
Сиздер көзөмөл органысыздар, сиздер чакырасыздар, сиздер айтасыздар, сиздер ошол жерде туура эмес маселе болуп аткан болсо, министрлик укпай жаткан болсо, же министрдин орун басары укпай жаткан болсо, чара көрө турган мамлекеттик орган сиздерсиздер. Мен ал нерсеге мойнума жоопту ала албастыгымды айтып коеюн азыр, туура түшүндүрүп. Анан экинчиден Акмөкөн Арстанбеков мырза бул жерде мына чыгып кетти, жалпы эл отурат бул жерде. Бул жерде шайлоочулардын баардыгы мына ушул жерде отурат. Бири-бириңиздерди айгырга, тайга теңеп, бул тай экен, тиги айгыр экен деп отуруштун өзү карапайым элдин алдында менимче бул этикага да туура келбейт. Депутаттың өзінің ойы. Бирок депутаттың ойына комментарий бербеңиздер. Бұл сіздер ел берсе болады, ел сыр пикир айтса болады. Мына областың жетекчisi сіздерде субординация болуш керек, этика болуш керек. Депутаттарды мен отырыңдар. Бұл жерде ызы-чуу салганын кереги жок тумандар. Давай мындай сүйлөшөйүн. Бұл жерде бардык депутаттардын өзүнүн укугу бар. Ошондук үчүн мындай этиканы сактап, депутаттардын сөзүнө комментарий бербей, өзүбүздүн маселени, өзүбүздүн мына Чыңгыз Ильяс Кожоевич дагы райондун, областын деңгээлиндеги жетекчилерди айтты. Министрлерди макул, бул биздин милдетибиз. Буларды алып келиш. Аларга чара көрүш дагы биздин милдетибиз. Бирок бул жерге келип депутаттарга сиз Данияр мырза мындай ар бир сөзүнө комментарий бербей эле коюңуз. Бул мамлекеттик этика деген бар, маданияттуулук деген бар. Үчүнчүдөн мына уюштуруу маселеси боюнча сөз айтылып атат. Мына карапайым турат. Биз бирөөсүнө дагы чакыруу берип, киргизгиле же киргизбегиле деген мына күч структурасынын өкүлдөрү турат. Эч кимге эч кандай тапшырма берилген жок. Эл өзү келди. Эл өзү келди, өзү отурду. Мына көзөмөл кеңеши бар, элдик көзөмөл коррупция менен күрөшүү боюнча. Мына ушул элдик көзөмөлдүн адамдары ооздо туруп, элдин баардыгын киргизип бул жерге жайгаштырды. Биз бирөөнү дагы дежурный кылып ушул сөздү айтып кой, же бул сөздү айтпа, бул суроону бербе деп айткан жокпуз. Биз муну дагы элдин көзүнө айтып үчүнчүдөн мына 1000 гектар жер боюнча, Алиянов боюнча бул айыл чарба багытындагы маселени көтөрүп келдиңиздер. Сиздерге чоң рахмат, ушуга көңүл бөлүп атайын келгениңиздер үчүн. Бирок ошол 1000 гектар жердин баардыгы мыйзам бузуу менен берилген. Мен бул маселени сиздерге мына атайын папкаларды көтөрүп келдим. Кааласаңыздар өзүңүздөргө дагы көрсөтүп берем. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасынын атына дагы мен ушул боюнча маалыматтарды толугу менен жөнөттүм. Кайсыл жеринде мыйзам бузуу болгон. Жер категорияга бөлүнөт. Аны мына айыл чарба багытындагы иштин баардыгын көзөмөл кылып турган сиздер алган жакшы билесиздер. Жайыт жер менен айыл чарба багытындагы кайракы жер. Жайыт жерди айыл өкмөттүн токтому менен жайыт жерден сурабай туруп, жайыт комитетинен сурабай туруп, айыл өкмөттүн токтому, айыл өкмөттүн колу менен ижарага берип коюуга мыйзам жол бербейт. Бул бир. Экинчиси, ошол жайыт жерди арендага, ижарага алган киши ал жерди көрүктөндүрөм, жашылтандырам, ошол жердин жайыттын шартын жакшыртам деп гана ижарага ала алат. Ал жерди бузуп, айдоо жер кылып салууга эч бир айыл өкмөтүнүн, эч бир акимдин, эч бир губернатордун да акысы жок. Жайыт жер болуп сакталып туруш керек. Берилип аткан 1000 гектар жердин жарымы жайыт жер болгон, жарымы айыл чарба багытындагы кайракы жер болгон. Мына инвестор деп кыйкырып атабыз. Ошол Камсулла Шабибулла деген Афганистандык инвесторду көргөн бир айыл өкмөтү бар бекен, сураңыздарчы. Мына 4 айыл өкмөт тең ушул жерде отурат. 4өөнүн бирөөсү көргөн бекен ушул инвесторду. Договордо Шамсулла Хабибулла кол койду деп туруп, ошол кол менен договорду алып келип берип атат. Бир дагы жолу көргөн эмес.
Бул экинчи маселе. Үчүнчү маселе миллиондорду айтып атабыз. Кыргызда жакшы сөз бар. Эртеңки чучуктан бүгүнгү өпкө дейт. Биз бүгүн жашашыбыз керек. Биз миллиондорду айтып атабыз. Мен факт менен айтып берейин. Ошол алынган жерлердин, арендага алынган жерлердин бирөөсүнө дагы акча төлөнгөн эмес, ижара акысы. Биз эмне айтып атабыз? Эгерде бүгүн 150 миң сомдон 130 миң сомдон акчаны төлөй албай аткан инвестор эртең бизге 10 миллионду төлөйт деп кимге билдирбейт? Кимге билдирбейт? Маселе мына ушул жерде турат. Биз ушуну текшеришибиз керек. Мына Кыргызстандын жарандары, айрыкча биздин Ош облусунун тургундары, мына Түштүк, Жалал Абад, Баткен облусу. Ар бир үйдө 2ден 3төн Россияда жүрөт. Балдарыбыз туура Грузия 200 келип, өлүп келип атат, ооруп келип атат, башка болуп атат. Ошол багыштар эмне үчүн жүрөт ошол жакта 12 жылда, 15 жылда башка өлкөнүн барып, дааратканаларын жууп, карын күрөп жолдорун шыбырып. Болгон эле максаты 5 соту жер алып, айылыма келип, ушул жерге үй салып алайын деген максатта. Ошолор акча таап келсе дагы бүгүнкү күндө бул жерден жер ала албайт. Себеби жер жок. А биз каяктагы ата бабабыз таанып алган Хамсулла, Шабузулла деген бирөөлөргө 1000 гектар жерлерди берип отурабыз. Биз ушинтип энди багуу милдетин алдык. Биз ушинтип энди багуу милдетин алдык. Мына мен келишимдерime чейин көрсөтүп берейин. Мен эгерде түшүнүксүз болуп атса, кыскартайлы. Түшүндүм. Мен акыркы айтып коеюн. Мына келишим меморандум түзүлгөн, айыл өкмөттөр менен меморандум түзүлгөн. Мына мен меморандумду сиздерге окуп берейин. Меморандумда мынтип жазылып турат. Тепе Коргон айыл өкмөтүнүн менен түзүлгөн меморандум. Шамсулла Хабибулла дегендин колун койгон деп. Бирок ал киши келген эмес, кол койгон эмес. Анын бүт бардыгы жасалма кол жанагы. Мына укук коргоо органдарына тапшырмалар берилип атат. Укук коргоо органдары ал Шамсулла Хабибулла дегенди издеп таппай койду. Ошол юстицияда көрсөтүлгөн документи ал Нариман айыл өкмөтүндө деп туруп көрсөткөн экен. Атайын мына журналисттер дагы барып атайын иликтөө жүргүзүп келди. Ал көчө жок ал жерде. Андай көчө жок, андай үй жок. Адам эмес. Шамсулла Хабибулланы биз бүгүнкү күнгө чейин күч органдары менен таба албай атабыз. Таап көрсөтүп койгула ошол адамды. Кандай адам? Анан акыркы маселе мына келишимди айтайын, меморандумда жазылып турат, сонун эле кыргызча мына 400 адамга чейин жумуш орду менен камсыз болот. Буну мен жазган жокмун. Ошол Шамсулла Хабибулланын атынан келген адамдар жазып атат. 210 миңден 130 миңден ошол жерге соцпакет берилет дейт. Бул ошол айыл аймактагы жашап аткан элге муктаж үй бүлөлөргө жардамдар берилет деп атат. 2 сом 10 тиын жардам берилген эмес. Ошол эми бүгүн сөз чыгып атат мына. Иштеп баштагандан кийин ана 4 жылдан кийин 5 жылдай алат деп. Анда эмне үчүн меморандумга ошол 5 жылдан кийин өсүп чыгып иш башталгандан кийин ошондой социалдык пакет төлөнөт деп акчалар жазылбайт. Эмне үчүн ошондо барып анан кийин жумушчу орундар түзүлөт дебейт. Мен кечирип коюңуздар, мына Жалалидин Нурбаев ажыкеп отурат. Мен бул киши менен аласам дагы жок, бересем дагы жок туугандар. Мына бардыгыңыздар угуп алыңыздар. Мен бул киши менен душман дагы эмесмин, дос дагы эмес. Бул кишини жогорку кеңештин депутаты катары мурдагы биздин Нарабан районундагы ошол Алиянов айыл өкмөтүнүн башчысы катары тааныйм. Менин бул кишинин жеке инсандык жагына бир нерсе деп акарат айтууга акым жок. Мен ал нерсени айткан жокмун. Мен айтып атам. Мыйзам талаасына кайтып келет. Кыргызстанда 30 жылдан бери төбөлөнүп тепселенип келген элдин укугун биз кайтаралы деп атабыз. Мыйзам талаасына алып келели. Мына ар кайсы жерде ар кандай сөз болуп атат. Ар намысын тебеледи. Азыр өрөбүз бир зат. Мына ар намысын тебеледи депутаттын шек келтирди деп атат. Мага депутаттын ар намысы шек келгени мени кызыктырбайт. Мага 1,5 миллион Ош облусундагы калктын намысы өйдө турат. Мен ошол элдин намысын коргоп чыккан. Мага Арабан районунан бир соту жердин кереги жок. Мен албайм, эч кимди ал жерге кызматка да калып келбейм. Мен айтып атам, мыйзам талаасына кана кайтып келели. Мына жанагы маселелер боюнча ушундай. Анан тазасы боюнча суроолорду беришти. Тазасы боюнча бизге
en negizgi көп акча салган бул Астафа коомдук кайрымдуулук фонду. Астафа коомдук фондуна биз ыраазычылык билдирип, рахматтан айтабыз. Себеби алар 7 миллион, 8 миллионго чейин акча салды. Маселе ошол Астафа коомдук фондусунун өкүлүбүз деп жүргөн мына ушул жердеги жергиликтүү тургундар да болду. Айыктарга сууну чыгарган өзүңүздөр жакшы билесиздер, Ыдырыс Исаковдун фильминде да турат. Мен өзүм да барып тартып келдим. Мына бүгүн сүрөттөрүн чыгарып алып келдим. 11 суу куурду. Суу жок. Жүрөгүндө дагы суу чыккан эле. Урматтуу туугандар, Данияр мырза, коюп турсаңыз, урматтуу туугандар, силерге мына ушуну карабайлы, араланга пайдасы бар нерсени карайлычы. Мына көй салдырдык, мына бул жакта суу сактабыз, башка нерселер. Биз бул нерсени разборка кылгалы келген жокпуз. Мына токтотойлу, мына ушул нерсени, бул угуп туруңуздар. Бул нерсенин өзүнүн чечиле турган укук органдары бар. Укук органдарына тапшырма берилген. Kim ак, kim кара ошону чечсин. Андан мурда эле биз бирөөнү кара, бирөөнү ак деп айыптабайлы. Ошону токтотойлу. Данияр мырза, сиз да сөзүңүздү токтоттуңуз. Бул маселе шафасу токтотуңуз. Казасы боюнча дагы айтыла турган мына маселе. Данияр мырза, мен сизге сөз берген жок. Токтотуңуз. Oldu, toktotaylı. Uzaklı turanlar. Turanlar, toktotaylı. İkinci mesele var. Turanlar. Uşunu çekip dağıtılan özgürlük organları. Bu bizden iş olmaz. Kimliğin celdi nizamsız veriyordu. Kimliğin celdi kim veriyordu? Hukuk organlarına prokuratura, İçki İşler Bölümünün yetekçiler oturar. Buna şuna çekip koysun. Bu yerde açıkça söz söyleyelim. Birbirinizle hakaret ettirmeyelim. Tokat oynuşundur seni. Bana tokat oynuyor. Bana ne içinde söz vermeyin. Ne içinde söz vermeyin. Bana. Açıkça koy. Ben yanımda oturayım. Oturun. Hayır çabalar. Oldu, ben içinde söz vermeyin. Oldu. Açıkça söz. Biz bu ülkemde madaniyatta oturayız, madaniyatta sorabiliriz, madaniyatta sorabiliriz. Turanlar. Ya ben hiç kimle söz vermeyeceğim. Hiç kimle söz vermeyeceğim. Standart çıkarıyoruz. Biz ikinci mesele boyunca karayız. Hurmatlı turanlar, aralarında kızılçılığı boyunca susaktağız, kanal kurulunda, saçanlık meseleler karalında, 12 kişinin ortasında söz için oturunuzlar. Bana çok Ministerstvo Transport ve Kommunikasyon Ministerliğinin dağı bizde aralarında çok meseleler var. İçki yollarımız var. Oş araban yolu var. Hurmatlı turanlar, bana Zam Minister Tavan Rapınız'a söz vereyim. Masada sürekli diyelim, adamın vuruşu gerekirse oturun bana. Sağlığımızda şartlarız var. Oldu. Biz size Cuma kelken yok. Birinci masaleye boyunca karar. Hakimine gelen toyduk biz. Lezik mi tolk bir o söz etmeden öpmesi kaçmaz. Zadama bakın. Özü olsa bir kadındaşın kol koyarlar, gücün ol, yedi bekermeyle.
Hurmatlı tuğanlar, seninizle meseleyi kararınca oturumuzdan çırak durumdan çıkar elinizde. Meseleyi kararın. Oturumuzdan. Söz sizde tamamlanan pürüz. Rahmat. Transport ve Kommunikasyon Ministrinin ormanları tamamlanan pürüz. Rahmat.